Так, саламатсыздар урматтуу мекендештер. Саламатсыздар биздин YouTube'дан көрүп жаткан биздин мекендештер, подписчиктер. Биздин формат бир аз өзгөрдү. Себеби Телеграмда жана техникалык проблемалардын айынан бизде записьтер болбой жатат. Бирок биздин Telegram каналда дайыма регулярно түз эфирлерде суроо жоопторду уюштуруп жатабыз. Күнабыз комментарийда биринчи ссылкадан, комментарийде турган биринчи ссылкадан Telegram каналга кирип, сиздер запись болуп биздин түз эфирлерге катышып, биздин юристибиз Мирлан Токтобеков байкеңизге сурооңуздарды түздөн түз берип, жооңуздарды алсаңыздар болот. Бүгүн болсо, бүгүн бизде дагы бир актуалдуу тема, бул милициядан качса болобу, болбойбу деген вопрос. Эмнеге дегенде, кече жакында эле бир ай болуп калды. Москванын, Россиянын бир регионунда строительный объектиде болгон рейдте биздин мекендештерди милиция кызматкерлери гусений шаг менен отуруп бастырып заставлять эткен да, кыскасы айтканда. Бул случай өтө чоң резонанс жаратып, биздин укук коргоо органдарынын, даже биздин тышкы иштер министрлигинин реакция кылууга мажбур кылды. Мына ушул случай боюнча деги эле милициядан кармаган болсо качса болобу же болбойбу деген теманы бүгүн биздин юристибиз, тажрыйбалуу юрист Мирлан Токтобеков байкеден сурамакчыбыз. Мирлан Токтобеков байке ушул жанагы областта болуп өткөн строительный отряддагы гусений шаг боюнча сиздин оюңуз ошондой эле деги эле милициядан качса болобу, болбойбу мигранттар кармаган болсо? Жанагы рейдтер басканда көчөдөн кармаса деги эле. Саламатсызбы? Биринчиден, негизи ал видео болгондо биз дагы реакция кылдык. Ошол видео болгон видеодо тартылган балдар менен дагы сүйлөштүк. Бул жерде эми Россия Федерациясында акыркы жылдары ошо укук коргоо органдары тарабынан кандайдыр бир ксенофобдук, аябай ушул эки адам укугун басмырлоо, адамдын ушул эки эркин басмырлоо сыяктуу иштер байма бай келатат да. Бул өтө ашынып чаап өтүп кетти, чындыгын айтыш керек. Ошондуктан бул видеого биз дагы өзүбүз реакция кылганбыз. Ошол видеодо тартылган балдар менен сүйлөштүк. Эгерде ошол эки видеодо тартылган балдар арыз жазса, ошол арызды укук коргоо органдарынан жогору турган прокуратура органдары териштиребиз, ошол экени карап беребиз деп дагы макулдугун берген болчу. Бирок биздин жарандарыбыз ошол эки заявление жазгандан, арыз жазуудан баш тартты да, ошол эки полицейскийлергечи. И ошондон бул эки иш токтоп калды. Эми кыргыз жарандарына айтарым, ошо өзүңүздөрдүн укуктарыңыздарды билсеңиздер, милдеттериңиздерди билсеңиздер, эч кандай полициядан качуу же болбосо полицияга кол көтөрүү көпчүлүк убактарда баягы агрессивдүү иш аракеттер болуп кетет. Ошол экенинен өзүңүздөрдү карманууну чыгарат элем да. Полиция менен сылык, сиз биз деген гана тилде сүйлөшүш керек негизичи. Эч кандай аларды агрессияга, провокацияга алдырбаш керек. Өзүңүздөрдү кармап, укук нормалардын негизинде сүйлөшсөңүздөр болот бул полицейскийлер менен делечи. Эгерде сиздерди кандайдыр полиция кызматкерлери токтотсо, видеого тартып алсаңыздар да болот. Бирок эми баягы кыргыздар обычно мындай эле ачык эле монтип эле баягы грубый күч колдонуу менен тартып башташат да. Акырын тартыш керек. Мен ушул эки сиз экөөбүздүн сүйлөшкөнүбүздү жаздырып алышым керек. Кийин мурекин мен сотто пайдаланам. Бул прямой эфир деген сыяктуу нерселерди кылыш керек да. Бизде көпчүлүк убактарда мигранттарды кармап туруп эле анан сен видеого тартып алдың, өчүр деп өчүртүп салган окуялар да кезигишет да аябай көп. Ошондуктан кээде азыр век науки техники деп коет. Эгерде биздин жарандарыбыз билсе, ушул эки экранды, телефондун экранын күйгүзбөй тартса да болот даже. Ошол экиндей кылып тартып, же болбосо ошол эки прямой эфирге ыргытып, ушул экиндей кылып, баягы видеоңузду өчүрбөй, ошол экини сотто кийин же болбосо кандайдыр бир кийинки өзүңүздүн иш чараңыздарда пайдалансаңыздар болот. Бул бир. Экинчиден, эми бизде дагы ошол эки орус YouTube каналдарында аябай көп видеолор бар. Качан бул жанагы мигранттар ошол эки ачууга алдырып полиция кызматкерлерине кол салып аткан, же болбосо ошо полиция кызматкерлеринин иш аракеттерине тоскоолдук кылып аткан иш аракеттер, бул полиция кызматкерлеринин
мындайча айтканда колун бошотуп атат да, биздин жарандарга күч колдонууга, агрессия кылууга жол ачат бул. Россия Федерациясынын кылмыш жаза кодексинде жана башка кодекстеринде статьялар бар. Полиция кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына баш ийбөө, полиция кызматкерлерине кол салуу жана ден соолугуна залакат келтирүү, полиция кызматкерлеринин өзүнүн ишин аткарып жатканда тоскоолдук кылуу деген статьялар бар да. Обычно полиция кызматкерлери ошол эки статьяларды пайдаланып биздин жарандарга басым көргөзөт, психологиялык жактан басым көргөзөт. Ошол экиге туруктуу болгонго аракет кылыш керек дагы. Биздин жарандарыбыз ошондой убакта өзүн кармап, аябай сылык мамиле кылып, сылык сүйлөшүп, полиция кызматкерлерине татыктуу жоопторду берсе, полиция кызматкерлери деле көпчүлүк убакта мындай кишилер менен байланышкысы келбейт, көбүнчөсүчү. Эгерде сиз кайсы негизде мени токтоттуңуз, кайсы негизде мени алып баратасыз, анан деп ошол эки полиция кызматкерлерине суроо берип, мен ошол эки сиз токтоткондо фамилия аттарыңыз ким, сиз полиция кызматкерисизби, сиздин удостоверениеңизди көрсөм болобу деп ушунекиндей встречный баягы суроолорду берсе, полиция кызматкерлери дагы кандайдыр бир чектен чыккан иш аракеттерин кылуудан мындай сестенишет да. Ошондуктан биздин жарандарыбызга кайрылып элем, ошо өзүңүздөрдүн укуктарыңыздарды биз көп эле мынакей түз эфирлерди кылып атабыз. Ошол экинден үйрөнүп, угуп, пайдалансаңыздар мынчалык көп басмырлоого туш келбейт элек. Нурлан байке, ошондо качпаш керек да, значит. Эч кандай Сааттан. качпаш керек, күч колдонбош керек, кандайдыр бир алардын провокациясына алдырбаш керек. Наоборот, айтып атам, ушул эки өзүңүздөрдү кармап, сылык сүйлөшүп, сиз эмнеге токтоттуңуз мени, мен эч кандай качпайм, күч колдоонун кереги жок деп мындай сүйлөшүп, ошол эки иш аракеттерди өзүңүздөр достойно алып турсаңыздар, эч кандай ал полиция тараптан излишне күч колдонууга сиздер тоскоолдук кыласыздар. Эми мына качып кеткен болсо, бул ошол штраф салууна негиз боло алат, же күч колдонгонго негиз боло алабы полиция Именно сотрудниктери? ошол качканда, адам качканда бул уже полиция кызматкерлеринин күч колдонушуна түрткү болот да. То есть аны колоп жетет, аны тигерәк чалат, жыгат, чаап жиберет, же болбосо тээп жиберет, үстүнөн басып жаткандарын көрүп атасыздар да, полицейскийлердинчи. Бул ушу качкандан да. Или там полиция кызматкерлерине кандайдыр бир колуңду чөнтөгүңөн чыгарып турушуң керек, например, да. Эгерде колуңду да чөнтөгүңө салып туруп, ошол жерде турсаң, бул дагы ошо полиция кызматкерлеринин күч колдонуусуна же болбосо кандайдыр бир укук бузууга түрткү болот. Ал айтат да кийин, мисалы үчүн азыр камералар бар, нагрудный камералар. Ошондон айтат, мен бир эки колумду чөнтөгүнө салып туруп алдым, мен ойлодум ал жерде тапанча барбы же бычак алып чыгып сайбайбы деп, мен ошол экинден коркуп, мен тигиреки күч Күч колдондум деп колдон. кийин протоколго жазылат. То есть биз полицияларга мындай өзүбүз повод бербешибиз керек да, мындайча айтканда. Мирлан байке, мынау объектиде бастырып киришти дейли да. Бастырып киришти, кармашты, качпады дейли, качты дейли, кармашты. Жанагы бир какой-то протоколдорго кол койдурушат экен буларчы. Эми Ушул учурда баазыр кандай өзүн алып жүрүш керек биздин мекендештер? түз эфирлерде көп эле жолу айттым. Например, эгерде сиз иштеп аткан ишканаңыздан кармай турган болсо, биринчиден ошол ишкана менен алдын ала жумушка кирип атканда эмгек келишимин түзүп, ошол жерге мындай легально иштегенге аракет кылыш керек. Биринчиден. Экинчиден, ишканага бастырып киргенде, ошол жерде иштеп аткан ишчилерге бул ишкананын жетекчилиги жоопкерчиликтүү болуш керек да. Түшүндүңүз да? Ошондоки жетекчиликке сала бериш керек, көпчүлүк жоопкерчиликтичи. Биз бул ишканага официально иштейбиз, мынакей пропуску, мынакей же болбосо объектилерге, строй площадкаларга же болбосо мисалы үчүн жанагыдай эле кухняларга жөн эле сырттан келген кишини киргизе бербейт. Тура айтамбы, ал жерге пропуска берет, ал жерде график илинет, же болбосо ушул нерселер болот да. Ошондуктан бул графикке киргениң, сен ошол графикте турганың, же болбосо сага берген пропуск, бул ошол эки ишкана сага жоопкерчиликти алып атат деген сөз.
ошондуктан кандайдыр бир иш чаралар болсо ошол объекттен секирип катышат биздин кыргыздар. Рабочий кийимчен катышат. Бул полицияларга излишне баягы биз өзүбүз повод бергендик да. Ошондуктан так так жооп бериңиздер. Мен бул ишканага эмнеге келдиң десе, мен бул ишканага киргенден кийин, значит, иштегени келдим. Эмгек келишими түзүлгөн. Эмгек келишими тигиреки биздин жетекчинин колунда же болбосо тигиреки кийим чечкен жерде мен алып келип көргөзөйүн. Мен эч жака качпайм. Сиздер менин документтеримди көргөзгөнгө тоскоол болуп атасыздар. Сиздер кимсиздер деп, наоборот, ушуреки өзүңүздөрдү кармап ушурекиндей иш аракет кылса, ошол жерден полицейскийлер дагы, күч кызматкерлери дагы өзлөрүн кармашат көпчүлүк убактачы. Значит, булар өзлөрүнүн укугун билет экен деп. Ошондуктан көбүнчөсүн ошо жетекчиликке мындай айтыш керек да, ссылаться этиш керек деп коет. Орусча ошол жака направить этиш керек. Анан протоколдор боюнча мен өткөндө да айткам, эгерде сизге кандайдыр протокол түшсө, милдеттүү түрдө сиздер котормочу требовать этиңиздер. Эч кандай сиз өзүңүз түшүнбөгөн кагаздарга эле кол кой десе, кыргыз жарандар ушу кол кой, күч органдары ушуреки моралдык басым көргөзөт, сен кол кой, сен орусчаны эмнеге билбейсиң, сен Россияга келип алып орусчаны эмнеге билбейсиң, сен билгенге милдеттүүсүң деген сыяктуу сөздөр менен коркутушат да. Эгерде таптакыр ошореки протоколго кол койгонго мажбурласа, кыргызча түшүнбөдүм деп жазып коюңуздар. Бул протоколду бузгандык сизге эч кандай жоопкерчилик алып келбейт. Бирок эми тытып салбаңыздар кармап турупчу. Просто ошол протоколго түшүнбөдүм, мени мыйзамсыз кармады деп кыргызча жазыпчы дагы. Кыргызча жазыпчы, бул протокол уже бузулду. Бул протокол уже недействительный. Эгерде сизди ошореки протокол менен дагы сотко жеткизген күнү, сиз ошореки протоколду туура эмес түзгөн, соттон айтып, мына ошо протокол туура эмес түзүлгөн, мага переводчик берген эмес дейсиздер. Эмнеге деп ошорекини сиз кантип далилдей аласыз десе, сот айтасыздар, мына алдагы протоколго мен түшүнбөдүм деп кыргызча жазгам. Мен мыйзамсыз кармады деп кыргызча жазгам. Бул кийин дагы ошол протоколду, даже эгер сиз выдворение болуп кеткен күндө дагы ошол протоколду кандайдыр бир арыз жазып обжаловать эткенге шарт түзөт. Ошондо Мирлан байке, кайсыл жерде кармаган болсо да протоколго кол койдуруп жатканда сөзсүз түрдө, значит, берки полиция тарап переводчик предоставлять этиш керек да. Талап этиш керек. Аны Кыргыз Республикасынын жараны талап этиш керек. Мен эчтекени түшүнбөйм, я ничего не понимаю, пожалуйста, мне переводчика деш керек да. Переводчика приведите, переводчика деп. Сен орусча жакшы сүйлөп атасың, сен эмнеге переводчик бербейбиз десе дагы, мен орусча сүйлөгөндү билем, я по-русски умею разговаривать, но это юридический документ. Я юридически не знаю, не понимаю, что такое юридический. Вот что здесь написали, не понимаю. Поэтому я буду ждать переводчика. Переводчик как мне переведет все, я подпишу. Когда я пойму, что вы там написали, я подпишу. Деш керек да? Мен кол Хорошо. койгондон такыр баш тартпагыла. Кол коюп берем, да. Бирок мага котормосу керек деп туруңуздар. Мирлан байке, аябай кызыктуу, жакшы жооптор болду. Сизге ыраазычылык. Кийинки видеодо көрүшкөнчө аман туруңуздар. Урматтуу мекендештер, биздин видеолорду ютубтагы жана башка форматтагы видеолорубузду поддержка кылып, лайк басып, бөлүшүп коюңуздар.